Kede жакшы bir kino көрөбүз. Күйөө сарак ичип кетип калат, анан аял деген тарынып кетип калат, анан баса бир мындай бир жакшынакай бизнесмен ишке кирип калат, анын баласы тарбиялап экөө сүйүп калат, анан кино бактылуу болот. 3 саат убактын кеткен болот. Киносунун бардыгы сөз ойноштук бар, анан бирөөнү таап калмай бар, бейнеге этегинде бактылуу болуп кетмей бар да. Ошолордун бардыгы исламдагы сабабит болгон, бекем болгон түшүнүктөрдү жокко чыгарып атат да, ойноштук боло берет, никеси байланыш боло берет. Этегинде жыйынтык сонун кылып бүтүрүп бардыгы деп жылтайып күлүп бүтүп койсо, кино сонун бүттү деп ойлой беребиз. Бирок ошо кинонун ичинде сендеги түшүнүктөр акыры менен жуйт да. Никесиз байланыш, жалапчылык, жанагыда расмий жалапчылык, жанагыда зинакорлук деген бар, уурулук деген бар, үй бүлөнү таштап кетүү деген бар, шариятыбызда кош никелүүлүк дегенди жокко чыгаруу деген бар. Демек биздин мамлекетибизди өзүбүз жашап турган менен ар кандай жана лоббировать этишип, туура эмес мыйзамдарды киргизип, туура эмес жанагыдай этегин карасаң, паландай деген чет өлкөлүк уюмдун каржылоо астында тартылды дейт да. Эмне үчүн дегенде бизди бузуп жок кылыш керек деген сөз болот.